Антке менен амансыздарбы? Кылычыбызды дайыма жок эткен соң ташка чапмай жаман адатыбыз бар. Болбосо, мындан 6 жыл мурун Нарын СИЗОсунан кыргыз бечаранын биринде жок кымбат баалуу унуу астын минип, Манас аэропортунан менчи учагы менен мекенине карай ээн эркин учуп кеткен мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин тегерегинде уудуу сөздөр күчөбөйт эле да. Калп айткан менен болобу? Башкалары мындай кой, өлкөдөгү кирим төбөлөрдү кыңдедирбей, бөлөгел, бөтөн жерде өзүн өзү билип, керек болсо ошондогу ажуу акчанын төрүнө да жаба сийген бул кыранын, ошондо түү деген түкүргү жерге түшпөгөн кыйындар Атамбаевдин да, Акундун да, Салянованын да, Сагынбаеванын да жаман талпактарын ташка жайган экен. Эми алардын кыгыр иштери билинип, бири-бирине сөөк талашкан итсымал ыркырашып турган кездери. Баарынан да кезегинде ардактуу Азизди азыр эле чарбасак, 2 күнгө жетпей өлүп калат деп боор ормуш болгон укук коргоочу Турсунбек Акундун эми минтип байкуш кейпин кийиши түшүнүксүз. Мен эме билем, министр МВД же болсо, министр здравоохранения же президент билем мен. Камалгандай. Бул мамлекеттик органдар бар да, чечим чыгара турган органдар бар. Ошол президент бар, башкы прокурор бар, Айда Салянова. Жогорку соттун төрайымы бар, жогорку соттун деген чечим кабыл алган судьясы бар, ГСНдин жетекчилиги бар мисалы. Ошол жанагы атайын кайрылып паспорт алып берген, атайын тиги бошотуп койгула деп Нарын шаардык сотуна кайрылган мамлекеттик органдар бар, айланайындар. Мамлекеттик органдар бар, ошолор деген чечим кабыл алат. Ошол чечим кабыл алган негизинде ошо президент ошол кезде президент Атамбаевдин гана көрсөтмөсү менен бул бошотулган. Болбосо самолет келип даяр болуп, паспорттун баары жазылып, красный дорожканын баары неметип, соттун баары чечим кабыл алынып, диагноздун баары коюлуп, анан тиги атайын узатып торжественно. Бул только гана биринчи лицонун гана көрсөтмөсү жазалат. Самолеттун баары бияқта туруп, Грозныйга учуп кет. Бул Турсунбек Акун бир байкуш ал. Омбудсмен деген эмне ал? Жөн эле пикирин айтат, бүттү. Кыйкырат кала берет. Албетте, ууру тогончу же өлгөнчө карганат. Азыр өтө коркунучтуу кылмышкердин колундагы кишенин чечип, аны аттап тонда узатышкан ошондогу бийлик башчылар өздөрү аралашкан лай суудан кургак чыккылары бар. Кечирип гана коесуздар. Эгер карт тарыктын барактары менен жабылган ошол күндөргө кайтып келсек, Нарын шаардык сотунун Азиз Батукаевди абактан чыгаруу туурасындагы чечимге жада калса, экс башкы прокурор Айда Салянова да дароо макул болуп, ал жетектеген мекеме тарабынан протест келтирилбеген. Тескерисинче, ушул сотко төрөгалык кылган Эрматов өз өкүмүн угузардамат, мыйзамдагы уурунун алдына жумшак төшөк төшөлгөнү аз келгенсип, аны коштогон унаа эскорту ал жерден Чеченстанга кетип кала жаздаган. Ал эми биздеги кылмыш процессуалдык кодекси боюнча тигил же бул кылмышкер саламаттыгына байланыштуу бошотулган менен ал дагы 10 күн түрмөгө отурушу башкы шарт. Эң кызыгы, коомчулукту шок кылган ушул маселенин өлөт деген Батукаев төшөк жаңыртып, жаш кыздын манжасына шакек салганда кыргыз парламентинде 2 күн бою талкууга алынгандыгы болду. Бирок жоо кеткен соң кылычты оңду солду шилтегенде не пайда? Антса да өткөндө эстеп, баарысын сайга аркандаган Азиз Батукаевга кимисинин жан тарткандыгын, кимисинин жаны күйгөндүгүн аныктап алсак ашыктык кылбас. Балекеттүү Батукаевди чыгарууда өкмөт мүчөлөрү башкы прокурор Айда Салянова төш болуп кылмышкерди актап, анын оорулуу экендигин жогорку кеңеште айтып чыгышкан. Мындай маалыматты тастыктаган саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева да Батукаевди адвокаттай эле коргогон. Кыргыз бийлик бутактары биргелешип кылмышкерлерди өлкөдөн чыгарып жибергенден кийин эми акылдарына келип ага карата издөө жарыялады. Саламаттыкты сактоо министри Батукаевдин 3 күндүк гана өмүрү калды деп жыйынтык чыгарган менен Батукаев чет өлкөдө жаш кызга үйлөнүп, жыргап кууна беле жашап атканы маалымдалууда. Ал эми операцияга качкан мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун, кыргыз өкмөтү, башкы прокурор Айда Салянова жана президент Алмазбек Атамбаевдин кылмышкерди бошотууга түздөн-түз тиешеси бар экени кийин айтып чыкты. Дагы бир жолу окуп берип коеюн, ошол сиз айтып аткан эле статьяны. Орусча окуп берсем. При решении вопроса об освобождении от дальнейшего отбывания наказания лиц, заболевших тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, кроме лиц, заболевших психическими расстройствами, судья, учитывая тяжесть совершенного преступления, личность осужденного и другие обстоятельства деп жазылган. Мен туура түшүнүп атам сиздин сурооңузду. Бирок мен другие обстоятельства деп турсам эмне деп айтышым керек? Сот туура эмес кылды деппи?
другие обстоятельства турса. А другие обстоятельства деген атайын өкмөттүн биринчиден мыйзамдары бар, экинчиден өкмөттүн токтому бар. Ушундай оорулар болсо, анда бул адамдар бошотулат деген деп турса, менден эмнени күтүп атасыз? Мен эмне деп айтышым керек азыр? Жана башка жагдайларга эмне кирет? Ким дегенди айтты, ал кылмышкер. Анын жасаган иши өтө оор. Адамдарды өлтүрүп, тынымсыз түрмөдө бунттарды чыгарып кылмыш кылып келген. Мыйзамсыз апшака акча жыйнап, кылмышкерлерди тукуруп келген адам. Башка жагдайлар. Ал түрмөнүн оңдолоюн деп тооба кылдыбы? Түрмөдө эрежелерди сактадыбы дейт. Мына болот жер бардыгыңыздарга сүрөт таратып берди. Могул жерден жакшы көрүнбөдү. Ал камерада чучук, виски, абдан чоң дасторконду 25 мартта жайып, конок кылып олтурганын көрдүк. Мен Зарылбек мырзадан сурайт элем, бул эмне инструкцияда бул дагы көрүнгөнбү? Мыйзамды бузса, кылмышка тукурса, ошондой адамды кантип прокуратура колдоп чыгара берелик дейт. Анткени президент кылмыштуулукка жарыяланган саясатты ишке ашыра турган генералдык прокуратура да. Тиешелүү каттар менен кайрылганбыз. Ооруп аткан адамдарды боюнча, аларды бошотуп коюу боюнча эгерде диагноздор катуу болсо, бирок ошолордун бардыгы ишке ашкан жок. Бул мен дагы бир позициямды айтып кетейин. Эгерде катуу больной болсо, неизлечимый болсо, аларды сөөгүн алып чыккандан көрө аны туугандарына эртерээк берип койгон жакшы. Бул боюнча кат менен кайрылганбыз. Бирок тиешелүү чаралар көрүлгөн жок. Зарылбек Рысалиев айтат, биз түрмөдөн чыгаргандан кийин жолдон бирөө өлтүрүп кетпесин деп кам көрдүм дейт. Өлтүрсө өлтүрүп кетсин. Анын бизде кандай тиешеси бар? Менди үйгө барганча бирөө өлтүрүп кетиши мүмкүн. Түрмөдө өлүп калбасын деп чыгардык дейт. Аны түрмөдө колубуздан келишинче дарыяланыш керек. Өлсө, айда жок, Кудай алып кетти. Эмне биз өлбөй атабызбы? Аны өлбөсүн деп биз каяктан кепил алдык? Тооба кылбаса, мамлекетти тааныбаса, мыйзамды төлөйм деп ошол жерден жулунуп жарыялап турса, мыйзамда аны өлүп турган адамды чыгар деген эч нерсе жок. Биздин милдетибиз корутунду берүү. Анан сиз айтып атасыз, биздин врач ошондой, биздин врач, профессор ошондой корутундуну берди. Абдан туура жооп бердиңиз. Эгер сиздердин милдетиңиздер корутунду болсо, Адина айымга эмне себептен корутунду бербедиңиздер? Ал айым өлөйүн деп канча жолу бизге кайрылуу жасаган, ушу менен сиздерге биз да кайрылганбыз. Эмне себептен ошол айымга корутунду бербедиңиздер? Мен азыр бул суроого жооп бере албайм. Буга окшогондор маалымат жок. Толтура. Мен толук маалыматты кийин берем. Анан сиз да айтып атасыз, биз авиация берген жокпуз, санавиация. Батукаевдин тууганы, карындашы келип алып кетти деп. Алар менен байланышыңыздар бар беле? Мурун Байланышыбыз жок. Анда эмне себептен сиз врачталарга кошуп бердиңиз? Биздин өзүбүздүн положениябыз боюнча, эгерде больницалар, биздин медициналык мекемелер санавиация катарында бизден консультанттарды чакырса, биз ошондо жөнөтөбүз. А бул жерге чакырылган СИЗОго чакырылды. Бизге биздин жол киребизди төлөп бере турган эч ким жок болду. Тиешелүү адамдар жазасын алыш керек. Анан бул жерден келип алып баарыбыз ал мыйзамдуу түрдө туура ал чыкпаш керек. Бүткүл дүйнөдө андай адамдар чыкпайт. Ооруп өлүп калат десе, өзү өлүп калат да. Маселе чечилет эле да. 2005-жылы Феликс Саршенбаевичка чыгарып бер деп суранганда бул чыгарбай койгон. 2007-жылы Бакиевден суранганда ал чыгарбай койгон. Бул операция мурунтан даярданып эле мазок сазакторун жасайбыз деген жолу ачылып калгандыгы айдан ачык болуп турбайбы? Анткемнен ак ийилгенинен сымбастыгы чынбеден туура 6 жылдан кийин мыйзамдагы ууруну мыйзамсыз эркиндикке чыгарып жиберишкендер эми өздөрү темиртөр артынан киргени калды көрүнөт. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттарын жарыялагандарга таянсак, экс саламаттыкты сактоо министри Дамира Сагимбаева камалса, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын мурдагы жетекчиси, Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Зарылбек Рысалиев бүгүн суракка чакырылганда капысынан оору чыгармаган. Эске салсак, буга чейин анын кеңешчиси Калыбек Качкыналиев кармалган. Эми кезек кимде? Балким экс вице-премьер Шамил Атаханов. Мүмкүн коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Пусулманкул Табалдиев. Ошол эле учурда Турсунбек Акундун да башына кара булут айланууда. Акыры бул чуулгандуу окуянын аягы ошондогу ажоо Алмазбек Атамбаевга барып такалары ажайып эмес. Айтмакчы, бүгүн кээ бир сайттарда Дача суу айдына кулап 40-ка жакын адамдын өмүрүн кыйган учактагы кандуу жүк экс-президенттики экен деген маалыматтар тарады. Демек бизди алдыда дагы бир чоң териштирүү күтүп жаткандай. Анткени менен саламатта калыңыздар.